Her birine sözsüz. Allah subhanahu wa ta'ala müzü var koy. Müzü çok koydu. Müzü var eçki. Müzü çok eçkini süzgön bolsa, oşonun öçünü alıp beret kıyamet günü. Bularda akıl çok. Hem koçkorlarda akıl çok. Bukalarda süzet de biri. Ya. Oşolu akıllı joktorдун dagı zulumdugun alıp beret. Alıp beret. Akıldıların zulumdugun alıp berбейби? Sözsüz. Albatta. Demek tuğanlar biribizге мындай zulumduk kılbaylı. Biröge zulumduk kılıp yaşabaylı. Til menen dagı, akça menen dagı, күч menen dagı zulumduk kılbaylı. Biröөнүн акысына кирбей. Biröөнүн акысына кирбей. Ол өтө жаман нерсе. Ойлоп, эсеби жок деп, жок, бардыгы жазылып атат. Hazret Ali radıyallahu anh aytқандай, "Fa innal yawm amalun wa la hisab, gadan hisabun wa la amal." Бүгүн amal var, esep жок. Эртеге esep бар, amal жок да. Эрте кыямат күнү аны унутпагыла деген. Ошон үчүн иншалла биз карап туруп бизге зулумдук кылбайлы. Бул сабагыбыздан жыйынтык ушул. Сиз аялыңызга зулумдук кылбаң, балдарыңызга, кыздарыңызга зулумдук кылбаң, бир туугандарыңызга зулумдук кылбаң, башкаларга да. Мейли, мазлум, зулум чегип жашаган жакшыраак, залым болуп жашаганга караганда. Залым болуп бирөөгө зулумдук кылгандан көрө, зулум чегип жашаган ушу бактылуураак. Ушу бактылуураак. Алла Таала мазлум зулум чеккен адамдын дуасын сөзсүз кабыл кылат, кафир болсо да. Kafir olsa da Müslümanlıkta mı ya? Zalimler hiç kaçan öyle olsun Allah bekapar dep. Allah bilbeyt dep. Möhnet berip atkanın bu meni sıylap atat dep düşünüp alбасын алар. Zulumduk kılsak ушундай боло берет экен деп. Жо Allah subhanahu wa ta'ala zalimdарды жөн коюп бербейт эч качан. Ай ушу акылы жок айвандан өч алып берип аткандан кийин, пайгамбарыбыз ушуга чейин айтып койду. Müzü var, müzü жоқ айванды сүзген болса, ошодан өч алып барып, экөөнү тең тирилтет. Тирилтет. Müzü жоқ бар го, müz берет да, сүз дейт. Риваятта ушундай келет. Өчүн алат, кийин анан айвандар топуракка айланат. Аны адамдарды кылат, адамдар да келет. Инналлах сариюл хисаб, Алла эсепти тез эле алып коет ал. Бардыгын. Кимден кандай болгон дегенен. Кыямат күнү эң биринчи эсеп адам менен адамдын ортосунда кандан болот тугандар. Кандан. Ким кимдин канын төккөн. Ушудан башталат. Канын төгүп өлтүрүп койдубу, же канын төгүп өлтүргөн жок, ошол жерден башталат. Кандан башталат. Андан кийин анан мал, мүлк, авир, жана укук анан кете берет. Сөккөн, кордогон, маскарлаган анан кийин кете берет. Ошон үчүн туугандар, биздин сабагыбызда ушундай жүрөктө ушундай ниет кылайлы. Ушундай Алладан сурайлы. Я Аллах, ушу мен тилимен, колуман, акчаман бирөөгө зулумдук кылбайм депчи. Ниет барбы иншалла? Бекем ниет кылайлы туугандар. Biz meçitке gelip сабак алганыбыздын пайдасы ушул болсун. Оңолууга кадам таштайлы. Жакшылыкка кадам таштайлы биз.